Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Facebook колдонуучулар. Эмесе кайрадан биз түз эфирибизди улантабыз. Биздин түз эфирибизде бүгүн Азаттык партиясынын лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Биз бардыгы Азаттык партиясы мыйзамдуулук, мыйзам өкүм сүргөн жерде жалгандын келечеги жок, өмүрү кыска деп коет. Ошон үчүн жөн эле бир сөздөр менен сүйлөбүздү. Мына 3-4 күндөн бери, жыйынтык чыккандан бери биз анализдеп отурабыз. Мына менин колумда биздин колубузга тийген чектер. Бул чектердин бардыгы ошол асуудан чыккан чектер. Наглядность үчүн көрсөтүп коет. Мунун бардыгын биз толук кандуу ала албадык, себеби баягы сервер сбой болгондон кийин деген сөз таркабады. Ошодон кийин чек протокол берген токтотулган. Мунун бардыгы токтотулуп, шайлоо участоктордун бардыгы жабылган да. Бирок көпчүлүгү борбордук шайлоо комиссиясындагы эске алган эмес, биздин колубузда дээрлик 60-70% чейин чектерди алганга жетишкен эмес. Мына оригинал чектер. Бул чектер жанагы асуу маштадан гана чыгат. Муну башка эч жерден чыгара албайбыз. Ол чектердин бардыгы биздин оригинал чектер. Ушуну биз анализ кылып, мындай папкадан бизден 3-4-тө. Ушуну анализ кылып атканыбызда эле мына бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясы карап аткан, мына ошол чектин копиясы. Карап аткан жерде эле протоколдор келип түшкөндө айырмасы мына Альянс партиясына 4 добуш кошулган. Бул чек, жаңы мен көрсөткөн чекти биз компьютерден чыгарган. Бир эле шайлоо участоктон. Бир эле шайлоо участоктон. Карап көрсөңүздөр, мына чек боюнча Альянс 13. Бул жерде Альянс 17 деп турат. Иман Нурда да 1 добуш кошулуп атат. Ынтымак 6 добуш кошулуп атат. Ишеним 4, социал-демократтар 2, эл үмүтүнө 1 добуш. Атажуртка 26 добуш. Бул бир эле участокты. Мына ар бир участокты ушундай анализ кылганыбызда, мына чек, жаңкы чектин компьютерден чыкканы, бирок ошол эле чек, оригиналы бизде турат. Бул жерде дагы ар бир эле жерин санаганда 1ден, 3дөн, 2ден, 4дөн ушундай болуп, мына ар бирин карап көрсөңүздөр, мына кызыл менен сызылганда. Мунун бардыгы ушул чектердин чекке бир цифра, а протоколда экинчиси кошулган. Кыргызстан боюнча мында ойлоп көрсөңүздөр 2494 шайлоо участогу бар. Ошол мына мунун бардыгы наглядный болуш үчүн мен көрсөтүп атам. Мунун бардыгына токтолуп биз Центризбиркомго беребиз. 2500 участок бар. 2500 участоктон орточо эсеп менен алганда партияларга 2ден добуш бергенде эле 6000, 4дөн добуш бергенде 12000. Эми көрүп атасың разницасы, кайсы жерден алып каяка кошуп аткан. Мунун бардыгын биз наглядно көрсөтүп атабыз. Жөн эле сүйлөбөстөрчү. Биз айтып атабыз, биз алган добушту мыйзамдуу түрдө ордо коюп коюңуздар деп. Биз эч кандай мыйзам жана башка мыйзамсыз нерселерди суранганыбыз жок. Саат 9 саат 9дарга кечке жакын болгондо ошол почти 90%га чейин бюллетень обработка болгондо биздин добушубуз 7,89 болгон, 100дөн 89. Добушубуз 80 миңге жакындап болгон. Ошол добуштардын бардыгын эми сбой деп атат. Эми сбой боюнча мен өзү биринчи кесибим инженер-механик, как экономист катары, как инженер катары, мен айтиштиктер менен акылдашып, тактап, мен жөнөкөй гана бир схеманы айтып бергим келип атат да, элге түшүнүктүү болуш үчүн. Мына алайлы. Биз алайлы урналарды. Мына айылдарда жайгашкан шайлоо урналары. Ар бир областта шайлоо участоктары шайлоо урналары. Шайлоо урналардын бардыгы саат 8ден жабылгандан кийин ушул чектер чыга баштайт. Чектер автоматически качан чыгат? Шайлоо бүттү дегенден кийин чек кайсы учурда чыгат? Бул борбордук шайлоо комиссиясында
Сөзсүз түрдө бул технический нерсе. 2 сервер болот. Биринчи серверге моундай топтолот дагы, ушул жерден маалымат серверге кетери менен жакындай чек чыгат. Ал чекти ошол ар бир байкоочуга жана башкага берилет. Бул серверден, бул резервный сервер деп коет, бул аркылуу өтүп основной серверге келет. Основной сервер. Основной серверден кийин бул основной сервер. Основной серверден кийин жанагы бардыгыбыз көрүп турган чоң мониторго жеткиче ортосунда компьютер болот. Негизги компьютер. Бул негизги компьютер. Мына биринчи ушул жерге келет. Бул экөөнүн ортосунда могул жерде могул серверге түшкөндүн бардыгын памятке сактап калыш үчүн бекап деп коет. Буга келген маалыматтын бардыгы жана буга келген маалыматтын бардыгы ошол бекап. Бул деген бекап деген сөз ошол келген маалыматтын бардыгын сактоочу жай. Сейф деп койсо да болот да. Бекапка келди. Могул серверге түшкөндөн кийин могул жактан бүт область Кыргызстан боюнча келип түшкөн маалыматтын бардыгы серверден обработка болуп, бекапка сейфке салгандан кийин могул жерде могул компьютерге берилет. Могул компьютер. Кайдан пайда болду сөз? Бул компьютерден каралат дагы, анан кийин Центр избиркомдун борбордук шайлоо комиссиясынын таблосуна чыгат. Партиялар. Кетти, партиялар итоктор чыга баштады. Эмне себептен 130%-га 140%-га чыгып кетти dedi. Себеп дегенде могул жерге базаны 800 000 бул предположение. 800 000 шайлоочу келет деген гана ушундай божомол коюлган. Бул компьютерде тапшырма берилген. Буга эмне тапшырма берсе ошону аткарат. Качан шайлоочунун саны миллиондон ашып калганда 1 миллиондон. Естественный түрдө бул жерде базасы 800 болуп атат. Естественный түрдө мынанын проценти 130 000 болуп кетти. 130% болуп кетти. Шайлоонун эмес. Ушул мезгилде менин айтишниктердин оюнда могул анализ жасап көрдү, 10 партия өтүп атат. Анын бардыгы достоверный информация болгон. Келип түшкөн маалыматтын бардыгы достоверный. Ошол мезгилде отключать деген бирөөсү команда берген дагы, ушул жерде дополнительный экинчи компьютер даярдалган. Бул серверди, бул компьютерден отключать этип, кайра бияка подключать этип, муну кайра основной мониторго чыгаргыча как раз технически 30 минут убакытты талап кылат. Себеби муну отключать этиш керек, муну подключать этиш керек, муну проба жасаш керек. Ал могул жерге буга да тапшырма берилген, проценттерди моундай кыласың деген тапшырма берилген да. Базаны уже Шайылдабекованын айткан эсиңиздерде болсо, бизге саат 20:00 канча шайлоочу келип катышты деген жеринде 1 миллион возможно кичине ашыкка кылышы мүмкүн. 1 миллион 50 же болбосо 1 миллион 70 000ге чейин шайлоочу келип катышты деди. 30% шайлоочу келип катышты деди. Ал эми могул жерге ошол 3 минут 30 мүнөттүн аралыгында үзүлгөндөн кийин бул 30 почти 34%га чыгып кетти. 33 канча? Каяктан келди 3%? Биринчи суроо. Себеп дегенде могул жерде бул боюнча мыйзамда каралган. Госрегистр канча бериш керек? Могул жерде чектер чыкканы канча чек чыкты? Бул мыйзамда каралган. Автоматически түрдө саат 8'de ошонун бардыгы ачыкталыш керек. Илиниш керек сайтта. Бирок алар бүгүн дагы илинген жок. Могул жерге программаны бергенде кайсы партия канча алыш керек, кайсы кандидат кандай алыш керек ичинде деген заранее даярдалган тапшырма. Бул эми машина да. Бул адам эмес.
ага кандай тапшырманы берсең ошону гана аткарат. Буну подключать этти, бияка чыккандан кийин уже башкача цифрлар чыгып калды. Башкача цифра чыкты, бэкапты. Бэкап бул жесткий диск, память. Муну алып, уничтожать этти, эмне кылды, ордуна могул жерде даярдалып коюп койсо болот. Эмне үчүн машинага ишенбесе болду. Аны үчүн адамдар ишениш үчүн могунун бардыгын пристальный кылып туруп недоступный кылыш керек. Эч кимге недоступный болуш керек. Керек болсо бул монитордо ошол шайлоо башталгандан баштап шайлоо бүткөнгө чейин монитордо илинип туруш керек. Бир адамдын доступу жок. Ошол могул компьютерде отурган адамды дагы видеокамера коюп коюш керек эле. Ал эчтеке кылбай, анын болгон иши анан кийин сервер отключение болду деп атат. UPS деген бар. Любой компьютер алганда, илгери эсиңиздерде болсо, компьютердин жанына UPS деп коет. UPS деген эмне? UPS деген бул аккумулятор. Эгерде ток өчүп калса, ушуга жетиштүү түрдө ушул UPS аккумулятор турат. Ошо менен 1 сутка болобу, 2 сутка болобу, кайра источник алып келгиче бул өчүрбөй кармаш керек. Бул общепринятые технические условия, да? Анан могул компьютерден пробация кеткенден кийин мониторго чыгарадын алдында 3-4 компьютерден булар көрүшкөн. Нормально кеттиби, кетпедиби деп. Пробный тест кеткенден кийин Борборлук шайлоо комиссиясы чыгарып койду. Бүгүн эмне үчүн саппадай тетпейт? Себеби машинага кандай тапшырма берсе, ал ошону гана аткарат. Ал адамга окшоп ойлоп кетирилик кыла албайт. Ошон үчүн бүгүн канча кыйналбасын, протоколдоп келсин. Себеби булардын Борборлук шайлоо комиссиясынын бирден-бир ошибкасы, булар 60%га чейин чекти элдин колуна берип койгон. Азыр канча аракет кылбасын, бул саппадай тетпейт. Саппадай тетпейт. Себеп дегенде элдин колунда чек бар. Аны менен муну подвайт этиш невозможно. Протоколду кандай кылып жазган күнү дагы ал чыкпайт. Экинчиден, бүгүн мына маалыматтар келип атат. Обед учурунда, мисалы Баткен областында бир айылда айтып атышат. Жана башка жерлерде бизде маалыматтар бар, видеолор бар. Ошол урнада турган машинаны алып кетип, кайра алмаштырган. Толуп калды деп аны бир коробкага салган. Мунун бардыгы бул бүгүнкү күндөгү системанын бардыгы Борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан разрушение болгонду түшүндүрөт. Мен ошон үчүн кайрылат элем. Булардын могуну ким жасаса, эгерде муну билген болсо, анда биринин көзүн бири чукпайт. А если действительно бир-эки адам жасаган болсо, анда ар бир партиянын өкүлдү киргизип, ушунун баарын аныктап, жоопко тартыш керек. Бүгүн биз могуну кайка жок кылдык. Биринчи памятти. Муну таппайбыз. Муну невозможно. Аны өрттөбүрөбү, чөктүрүбүрөбү, эмне кылат? Жок. Тазалап койду, биз таппайбыз. Ошон үчүн мен кайрылат элем президентке, урматтуу Садыр Нуркожо Жапаровго таза шайлоо өткөрөм дегенде, могул кемчилдиктердин бардыгын бүгүнкү күндөн баштап эске алып, кайрадан шайлоо өткөзбөсө, бул чоң суроо, бул кала берет. Бул бир күндүк, 2 күндүк суроо эмес. Бул өмүр бою келечекте кара тама менен калган суроо бойдон калып калат. Ошон үчүн админитетив чындыгында таза шайлоо кылабыз дей турган болсо, могунун баардыгы көзөмөлгө, общественностька алыш керек дагы. Анан кийин эгерде чындап эле ушул партиялар алган добуштары чын боло турган болсо, ушуну көзөмөлгө алайлы, кайрадан шайлоо күнүн белгилейли, анан көрөйлү кайсы партиялар. Кайсы партия утат, макул, кайсы партия утулат, ал дагы макул болуш керек. Прозрачно. Ошондо гана таза шайлоо деген болот. Бүгүн мына Борборлук шайлоо комиссиясынын алдында сүйлөп калды. Ата журт Кыргызстан партиясына мына Чуйок Аламидин районунда бир кыз сүйлөдү. Мен интернеттен көрдүм. Ал айтып атат, менин бир тууганым добуш берген жерден 0 чыкты, мен добушум мурдап коюптур деп атат. Бул гана бир гана мына азыр айтып атышпайбы, өтпөй калган өтпөй калганын баарын оппозицияда эмес сөз. Ошол позицияда турган партиянын өкүлдөрү да айтып атпайбы, менин голосум, мен добушторум мурдап койду, тап бергилечи деп. Мен макул эмесмин деп.
Ошон үчүн бул жерде мына мен жөнөкөй гана мисал келтирип кеттим. Бул папкада эгерде бир толук кандуу алганда миңдеген добуштар бир партия бирине кошулуп кете берген. Алган жерден алып кошулуп койгон. Протокол менен бүгүн ошол чекти подбивать этип чыгарам деген бул жөнөкөй жөн эле убакыт көрүп атат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кайра шайлоо болуш керек. Кайра шайлоо болмойса мунун баардыгы аныкталбайт. Аныкталбайт. Биз моуну таба албайбыз. Ал жок. Азыр баардыгы кайра подбивать эткен. Бұл ешқандай жиынтық бермейді. Рахмат. Рахмат, урматтуу биздин Facebook колдонуучулар. Биз ушул көрсөтүүбүздү ушул Азаттык партиясынын борбордук штабынан мындан ары дагы байма-бай улантып турабыз. Биздин эфирди карап туруңуздар. Ал эми ушул биздин бүгүнкү азыркы түз эфирибизди бөлүшүп койсоңуздар сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат.